мамлекет тарабынан болуп аткан инициативаны колдойм. Анткени штрафтарды катуураак кылбаса, баягы жолдо болгон эме көп болот да. Кырсыктар, водительдердин, айдоочулардын шалоо кылуунун айынан болгон кырсыктар. Эми ошолорду катуулатып, тартипке келтирсе туура деп эле карайм го. Туура деп эле ойлойм. Эмнеге? Себеби жана дорожный эмелерди, происшествияларды токтотот да. Бул жана перед тем как мас абалында рульга отургандан ойлонот. Так что туура деп эле ойлойм. А мурунку жана санкциялар эме эмес болчу да. Отургандар отуруп эле жүрүп атпайбы, эме мягче болчу. Азыр кичине ачык жайышы болду. Так что колдойм. Не надо нарушать. Да, не надо нарушать, потому что страдают люди, понимаете, это жизни человеческие. Поэтому, пока, наверное, жестких каких-то мер не будет, человек не поймет. Потому что предупреждения не помогают, видите, вот эти все камеры, к сожалению, не помогают. Поэтому, наверное, нужны пожестче меры. Я так думаю. Поэтому вообще надо везде жесткие меры, везде, во всех структурах. Не только там, пьянство на дороге, это вообще... Это... Мен айылдан келген бо. Бишкекте келип жанагы закон күчүнө 8-ден баштап кирет дегенге өзүмчө кооптонуп жатам да. Себеп дегенде мейли жана ичип алса ал туура эле. Ал эми канча жыл окуп мээнет менен алса, кокустан бир 3 жолу нарушение кылып койсоң, праваңы алып койсо, мээнет кылып окусаң, ушуга каршымын да. Ошого айтат элем, башка бир жолдорун ойлонсо жакшы болот эле. Мен оюмча штраф боюнча туура эле деп эсептейм. Анткени ич алган адам бул уже ой пикири туура эмес деп ойлойм. Аны полностью колдойм. Мастарды ошондой жаш керек да, ичип алып айдаганда болбойт. Эми башка татаалдаштырган немелер болсо, жана встречныйга чыккандар, алар деле эметиш керек да. А встречныйга чыкканда деле болбойт да. Негизи жалпысынан катуу эле кармаш керек дейсиз. Ооба да, катуу эле кармаш керек. Эме болсо, штраф көбүрөөк, эме болсо азыраак болот да. Кырсык азыраак. Жол кырсыктар азыраак болот. Азыр биякта шаардан көрүп атпайсың ба? Пробкадан чыгып атышат, биягынан чыгат, айдай албайсың. Пикирим жакшы эле. Жол эрежесин бузгандан кийин кайра бузбаш үчүн ошондой кылып кайра тапшырып, мындай эме кылса болот да. Баарына адам өмүрү кымбат дейсизби? Ооба. Кайра окусун да, болбосо эмнеге бузат эрежесин? Негизи бирок ичпей айдаш керек. Негизи штраф көбүрөөк болгону туура да, ичкендергечи. Мындай пешеходду өткөрүү боюнча, мисалы, кызылдан өтүп кетүүлөрдү мисалы арзандатып эле койсо болот да, мындай ичпей такыр айдабаш керек. Ичкендикин мисалы кымматтатып койсо болот, а беркилердикин болбойт да.